Апта соңунда кыргызстандыктар Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттарын шайлайт. Парламенттик шайлоонун эрежесине, партиялардын мүмкүнчүлүктөрүнө, мыйзам бузуулардын алдын ала турган чараларга байланыштуу ар кандай пикирлер айтылып келатат. Соңку жылдары шайлоого байланыштуу бир топ мыйзамдар өзгөртүлгөн. Анын айрымдарын ар бир жаран билип алуусу зарыл. Добуш берүү тартиби, мыйзам бузуулардын алдын алуу, партиялардын парламентке келүүдөгү шайлоо босогосу сыяктуу жоболор кызуу талкууланып келген. Шайлоонун алдында да буга байланыштуу айрым маселелер көтөрүлүп жатты. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого 16 партия ат салышууда. Үгүт учурунда мамлекеттик телеканалдардан баардык партияларга бирдей акысыз эфирдик убакыт берилген. Программаны тааныштыруу үчүн элге кайрылуу жана теледебат саясатчынын деңгээлин көрсөтүүдө. Массалык маалымат каражаттарынын калган кызматын пайдалануу алардын каржылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ишке ашууда. Мындан сырткары көрнөк жарнактарды жайгаштыруу үгүтчүлөргө акы төлөөдө аз эмес каражатты талап кылат. Бул ирет үгүт өнөктүгүнүн алгачкы 2 аптасында эле бир партия 90 миллион сомдон ашык каражат сарптады. Ал эми эң аз короткону 6 миллион сомго жеткен жок. Бирок бул мыйзамга ылайык шайлоо фондунан сарпталган каражаттарга байланыштуу гана айтылган маалымат. Иш жүзүндө андан көп акча жумшалары айтылып жүрөт. Анткени менен көмүскө жумшалган каражаттар тууралуу маалымат ачыкка чыга бербейт. Эреже боюнча партиянын шайлоо фондусундагы акчанын көлөмү 300 миллион сомдон ашпашы керек. Албетте партиялар балким андан ашыкча коротуп коюшу мүмкүн. Анткени компаниялар максаттары бөлөкчө, мындай бирөөнүкү ашыкча, бирөөнүкү азыракча. Бирок деген бул маселени көзөмөл же тактоо абдан татаал туша келет экен да. Себептен алар эч кандай контролу жок. Биринчиден эч кандай документ же болбосо аларды келип мындай ачыкка жарыялаган деле кишилер жок. Ошондуктан бул маселени ошо фискалдык органдар болобу же ошо тийиштүү ыйгарым укуктуу бир органдар карашы керек го дейм бул маселени. Сөзсүз түрдө коомчулук деген биринчи ирет коомчулук активдүү болуш керек, шайлоочулар активдүү болуш керек. Шайлоо комиссияларына кайрылып ошол маселени көтөрүп чыгыш керек го дейм. Парламентке ат салышып жаткан партиялардын ар бири 5 миллион сомдон күрөөгө койгон. Шайлоодо добуш бергендердин 5%-нан кем эмесинин колдоосуна татыса, партияга бул каражат кайтарып берилет. Мындай учурда 10 күн ичинде БШКга шайлоо фондусуна топтолгон акчанын булагы көрсөтүлүп берилиши зарыл. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди саясий өнөктүккө каттоодон баш тартса жана партия бюллетендин тексти менен формасы даяр болгонго чейин шайлоого катышуудан баш тарткан учурда да 5 миллион сому кайтарып берилет. Парламентке келүү үчүн шайлоочулардын добуштарына ээ болуунун пайыздык босогосу да кызуу талкууланып келатат. Жогорку кеңеш аны 9% деп кабыл алып, бирок иштей элек эреже артка кайтарылган. Айрымдар 2010 жылдан бери партиялардын парламентке келүүсү татаалдашып келатканын белгилеп, билбестенби же атайлаппы айтор айрым жагдайларды эске алышпайт. 2010 жылы парламентке өтүү үчүн партия жалпы шайлоочулардын 5%-нын колдоосуна ээ болушу керектиги белгиленген. Ал эми 2015 жылдагы саясий өнөктүктө жалпы шайлоочулардын эмес, шайлоого катышкандардын 7%-нын колдоосуна ээ болуу жетиштүү деген эреже иштеди. 7%-дык босого бул жолку шайлоодо да колдонулат. Тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргызстанда добуш берүү укугун жарандардын 55-60% гана пайдаланып келатат. Демек, 10 жыл мурдагыга караганда кийинки эреже партиялардын парламентке өтүшүнө ыңгайлуураак. 2010 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын карап көрөлү. Биринчи орунду алган партия жалпы шайлоочулардын 8,47%-нын же шайлоого катышкандардын 15%-дан ашыгынын колдоосуна ээ болуп, парламенттен 28 мандат алган. Жогоруда белгиленгендей, бул саясий өнөктүктө жалпы шайлоочулардын санына карата 5%-дан жогору көрсөткүч эсептелсе, 2015 жылы партиялардын жеңиши шайлоого катышкандардын 7%-дан жогору көрсөткүчү менен өлчөндү. Түшүнүктүү болушу үчүн өзүбүзгө ыңгайлуу санды алалы. Жалпы 3 миллион шайлоочу болсо, анын 5%-ы 150 миң адам. Ал эми 3 миллион шайлоочунун 2 миллиону добуш берсе, анын 7%-ы 140 миңди түзөт. Муну салыштырып көрсөңүз, шайлоо босогосу улам татаалдашып баратат дегендерге жооп табылат. Мындан сырткары аймактык шайлоо босогосу да белгиленген. Анда Жети Дубан менен Бишкек Ош шаарлары эске алынат. Мурда аймактагы жалпы шайлоочулардын 0,5%-нын колдоосун алуу зарыл болсо, учурда шайлоого катышкандарынын 0,7%-ы жетиштүү. Маселен, Ысык көлдө добуш берүүгө 100 миң шайлоочу катышса, анын 0,7%-ы 700 гана адамды түзөт. Аймактан ушунча добушту ала албаган партия жалпы өлкө боюнча жыйынтыгы канчалык жогору болгонуна карабай, парламенттен орун таба албайт. Саясаттагы аялдардын орду, аларга парламенттен орун берүү маселеси да кызуу талкууланып келген. Чийки мыйзамдар кайра иштелип чыгып, гендердик теңчиликти камсыз кылууга камылга көрүлдү.
Парламент депутаттарынын 30%-ын аялдар түзүшү керек. Бирок буга чейин бул ченем талапкерлердин тизмесинде гана колдонулуп, шайлоодон кийин бир топ өзгөрүүлөр болуп келген. Айым депутаттар мандаттан баш тартып, анын ордуна депутаттык креслого мырзалар ээ болгон учурлар көп. Бара-бара аял депутаты жок фракциялар пайда болду. Бул ирет мындай кемчиликти жоюунун так жобосу бекитилген. Эгер депутат айым мандаттан баш тартса, анын ордуна кийинки тизмедеги мырза талапкерге эмес аял кишиге депутаттык кызмат буйрат. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы шайлоолордо колдонулган тажрыйбага таянып, биометрикалык маалыматтардын негизиндеги добуш берүү, шайлоо участкаларын кыдыруу ыкмасын жокко чыгарып, кайталап добуш берүүнүн алдын ала алганын билдирүүдө. Электрондук урна болсо бюллетендерди топтоо менен салууга жол бербейт деп ишендирет. Мындан улам партиялар ар бир добуш үчүн күрөшөт. Шайлоочуга акча сунуштаган көрүнүштөрдү жоюу талабы да ушуга байланыштуу. Добуш сатып алууга каршы кабыл алынган мыйзамды талапкерлер менен бирге ар бир жаран билүүсү зарыл. Акча таратып аткан, үгүт жүргүзүп аткан кишилерге чаралар кылмыш кодекси тарабынан каралган. 180 миң сомдон 220 миң сомго чейинки айыппул өлчөмдө. Ал эми эгерде ошол эле жосунду талапкердин жакын туугандары же болбосо саясий партиянын ыйгарым өкүлдөрү ишенимдүү адамдары тарабынан ошо акча каражаты таратылып ошо жосун жасалса, анда 220 миңден 260 миң сомго чейин же болбосо 2,5 жылга чейин эркинен ажыраттуу каралган. Ал эми эгерде ошо саясий партиянын жоопкерчилиги болсо, ал ошо каттоосу жокко чыгарылат да, эгер ошо добуш сатып алуу аныкталса. Добушун саткан адамдарга 1000 сом өлчөмүндө айыппул каралган. Эгерде ошо добушун саткан адам өзү ошо укук коргоо органдарына келип, ушундай акча каражаты таркатылып жатат деп билдирсе, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат. Биздин шайлоочулар эч кимге ишенбесин. Азыр саясий партиялардын шайтан оюндары менен биздин шайлоочуларга ушундай маалымат берип атат. Биз силердин добуш кимге бердиңер деп билип алабыз. Анан кийин камера көрөт. Ушундай нерселер көп болуп атат. Ага ишенбеңиздер. Жеке ар бир шайлоочу өзүнүн таңдоосун ошол участкада өзү эле билет, өзү эле каалаган партияга добуш бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Добуш берүүнүн тазалыгына байланыштуу маселе ар бир шайлоодо көтөрүлөт. Сыясы өчө турган калемсап тууралуу интернетте тараган тасмада алардын катарында. Бул ошо маркер дейле болгон ручка, бирок ичке жугат да, анан батып кургайт. Ар бир добуш берүү тилкесинде сыясы кургай турган атайын калемсап колдонулат. Бул бюллетенди электрондук урнага салууда көйгөй жаралбаш үчүн көрүлгөн чара. Борбордук шайлоо комиссиясы анын сыясын от менен өчүрүүгө мүмкүн эмес экенин билдирет. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы саналуу сааттарда эле ачыкка чыгаарын эске алганда, ар бир бюллетендеги белгини өчүрүп чыгуу мүмкүн эмес экени айтылды. Ысык тиги от менен өчүрсө өчүп калат деген ал жалган маалымат. Физикалык жактан да мүмкүн эмес шайлоо күнү кечинде. Анткени шайлоодо ошо бардык саясий партиялардан байкоочулар болот, коммерциялык эмес уюмдардан байкоочулар болот, эл аралык байкоочулар болот. Ошолор баарысы добушту эсептеп жатканда катышып, ар бир протоколдун көчүрмөсүн алышат да. Ошондой эле аймактык шайлоо комиссияга ошо протоколду алып баратканда, бюллетендер менен протоколду алып баратканда байкоочулар чогуу барып, анан өткөзүп беришет да протоколдун баарысынчы. Ошо физикалык жактан анан мисалы 2500-3000 адамдын бюллетенин ар бирин отуруп өчүрүп чыкканда физически мүмкүн эмес. Анткени алар эртең саат 8ге чейин уже бардык эсептеп, аймактык шайлоо комиссиясына протоколдун баарысын өткөзүп бериш керек да. Кыргызстанда 18 жаштан жогору же паспортко ээ жарандардын саны 3,900,000ден ашат. Алардын айрымдары биометрикалык каттоодон өтө электигин эске алганда, быйыл жалпы шайлоочулардын саны 3,523,532 экени белгиленди. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.